физических телодвижений. Но вместе с тем мы понимаем, что если процесс с подгрузкой второй справки с территории не будет осуществляться, то Москва включит жесткие меры. И тогда тем самым мы спровоцируем массовое отключение граждан Киргизии от сервиса такси. Чтобы не доводить до этого жесткого мероприятия, мы планируем в ближайшее время проинформировать водителей о том, что им необходимо получать в том числе справку с территории, что получить ее можно либо через посольство, либо через дом. Да, спасибо, всем добрый день. Действительно, у нас вступил в силу закон, очень много новых положений, потому что фактически в России до этого комплексное регулирование отрасли такси не было, были разрознены акты, были разрознены требования, теперь у нас есть один федеральный закон. Можно про него очень много говорить, я попробую на самых основных моментах сосредоточиться. Во-первых, закон устанавливает, раньше все водители получали одно разрешение, теперь у нас есть 3 реестра, эти 3 реестра есть в каждом субъекте. Есть реестр как легковых автомобилей, то есть такси, которые могут использоваться в такси, так и реестр перевозчиков. Третий реестр – это реестр служб заказа легкового такси агрегаторов. Думаю, что в данном случае у нас меньше волнует. Реестр легковых такси, тут тоже все понятно. Есть легковое такси, оно ставится в реестр, его ставит перевозчик, который владеет им, то есть может быть таксопарк, самозанятый водитель, который ездит, индивидуальный предприниматель, то есть здесь не важно. И есть перевозчик. Под перевозчиком теперь у нас законодатель понимает как таксопарки, так и индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых. То есть все сущности, которые есть. Перевозчик – это не водитель, это собирательная сущность того, что кто занимается именно перевозом. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн 19 октябрь 2023 жыл элчиликтин аймагында элчиликтин колдоосу менен бүгүн Яндекс такси жааматынын өкүлдөрү келип Кыргыз диаспора кеңешинин өкүлдөрү менен таксопарктын жетекчилери менен бир сыйра жолукту. Ошол таксопаркка тиешелүү кандай өзгөрүүлөр бар, кандай кошумчалар бар, ошо боюнча толук айтып беришти. Ошо боюнча кыска нуска силерге айтып берейин. Биринчи ирет жанагы справка о несудимости дегендерди баарыңар билесиңер. Ошо справка о несудимости сентябрдын 1-чен алыш керек эле. Анан кийин аны КИСАР системасы бир аз узартып койду. Ошону 1-ноябрга чейин сөзсүз түрдө Кыргызстандан дагы, Россиядан дагы сөзсүз түрдө ошол эки справканы алышыңыздар керек. Аны кандай жол менен аласыздар? Орусия тараптан болсо ЖМВДден аласыздар, ЖМФЦден аласыздар, аны баарыңар билесиңер. Кыргызстандыкын болсо элчиликке келип туруп, эгерде колуңар бош болсо консулдук бөлүмгө келип туруп паспорт менен эле келесиз. Ошонун негизинде аласыңар. Же болбосо Кыргызстандан аласыңар. Үчүнчү ирет болсо азыр таксопарктардын жааматынын жетекчилери менен байланышта болуп, элчиликтин консулдук бөлүмү таксопарктын жетекчилерине чогуу көптөгөн бир нече паспорттун копияларын берсе, ошонун негизинде жазып бергенге даяр болушту. Ошого ар бир таксопарктын жааматы, жетекчилери даяр болуңуздар. 1-ноябрдан баштап Яндекстин өкүлдөрү айтты, КИСАР системасы ошону отключение кылып коюш мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошону өткүлө. Андан кийин дагы бир нече суроолор бияктан талкууланды. Жай айларында ЛДПР фракциясынын депутаты ошо кыргыз айдоочу күбөлүктөрдү жокко чыгарып, Россия айдоочу күбөлүктөрдү кайрадан алсын деген ошондой сунуш киргизилген. Ал сунушу чекке кагылып, Кыргызстанда орус тили расмий тил болгондуктан эч кандай ага кошумча өзгөрүүлөр келбейт. Кыргызстандын айдоочу күбөлүгү менен иштей бересиңер. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Андан тышкары бир нече дагы суроолор болду. Жанагы КИСАРтка регистрация болгондо азыр жаңы система менен же ИП болуш керек, же самозанятый болуш керек, же эмгек келишиминин негизинде таксопарк менен болгон эмгек келишиминин негизинде иштеш керек. Баарыңарга белгилүү болгондой, самозанятый статус менен 2 400
рубльга чейин эле 1 жылга оборот болуш керек, андан ашык болсо башка налог. Ошо системасындагы Яндекс такси жааматы бир сыра сүйлөшүп чечип беребиз деп сөзүн берди. Андан тышкары жана Мади уюмунун негизи айдоочулар бланкасын толтурбай калса же с печати коюлбай калса эле машинени 60 күнгө алып коет экен. Ошо боюнча дагы альтернативдүү балким штраф сымал кыласыңарбы же болбосо башкача методдорду дагы 60 күндөн тышкары башка методдорду колдонууга сураны бергиле деп такси жааматтары суранды. Менин оюмча ушул жаатында дагы бир сыра өзгөрүүлөр болот. Таксопарк жөнүндө, таксилер жөнүндө кошумча жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.